Бала өзү тандап акылы жеткенде өзү намаз окуйт. Кыз акылы жеткенде өзү тандап жоолук салынат деген сөз бар экен. Ушул канчалык деңгээлде туура? Эгерде ушундай сөз мен эчтеке үйрөтпөйм, жөн эле баягы тарбиясынан көңүл бурай таштап коем, кийин өзү ойлонуп өзү билип алат деген бул такыр туура эмес. Ата эне ошо балдарына, кыздарына көмөкчү болуш керек. Жакшы жолду көрсөтүп, өздөрү биринчи үйрөнүп, ошо жакшы жаманды айырмалап билип, анан жакшы жолду көрсөтүп, жаман жолдон балдарын тыйып, жанагындай жакшы тарбияны бериш керек. Жумшактык менен, туура жол менен. Бул ата эненин милдети да сөзсүз түрдө. Бая өткөн сабакта айтпадык, Аллах субхана таала айткандай, ой келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла деп атпайбы? Тозок отунан ошо бала чака болсо сакташ керек. Анан кийин өздөрү чоңоюп тандап алат деген туура эмес. Ошо тандаш үчүн, алар тандаш үчүн туура тандагыдай аларга жардам бериш керек. Исламдын, диндин жакшы жактарын көрсөтүп, жашоосуна керектүү болгон жакшы адеп акылыкты үйрөтүп, анан баланы даярдап, ошо акыл эси толгонго чейин акыл эси толуп өнүгүп аткан убакта даярдап койгон болсок, анан ал жанагы өзү тандап аткан нерсесин туура тандайт. Туура тарбия алган болсо, ошону туура улап кетет. Эгер жөн эле таштап койгон болсок, ага ким үйрөтөт анда? Ал бала кийин чоңойгондо кантип тандайт ошо дагы? Ошо тандоосун кантип кылат ал? Тандайт деген күндө да кантип тандайт? Эгер ал анан фундаменти, пайдубалы туура эмес курулган болсо, ошо тандаганды билбейт да, ошо тандайм деп жүрүп, анан адашып туура эмес жакка кетип калат. Ошондуктан мындай сөз такыр туура эмес. Эгерде ушундай мааниде айтылган болсо, ошол себептен алдын ала балдарга жакшы тарбия берип, жакшы багыт көрсөтүш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Балдарды ушул намазга тарбиялоодо балдарга жеңил көрсөтүш үчүн таямам алып деле окуй бер, мына минтип деле намаз окуй берсең болот деп, ошол аларга ушинтип үйрөтсө болобу? Дарат алдырып отурбай эле таямам алдырып окуй бер деп мисалы. Жок, мынткен туура эмес. Суу тургандан кийин таямум алынбайт. Эгерде таямумду илим катары үйрөтүп аткан болсо, мисалы суу жок болуп калса, же сууну колдонуш мүмкүн болбой калса, ушундай таямум алат деп илим катары берсе, бул башка нерсе. Бирок суу туруптур, мына суу турса деле мына таямум алып туруп окуй бер деген туура эмес. Ага туура эмес маалымат жетип калат. Эгерде ошо бала намаз окуган деңгээлге жетип калгандан кийин кадимкиден намаздын баардык шарттарын аткарып дарат алып, ошо менен кошулуш керек. Ата энесине кошулуп ошондо окуш керек. Кандай шарттар талап кылып. Жанагындай жол менен үйрөтүү бул туура эмес. Аллаху алам. Мисалы балдар ошол мектепте намаз окууга жалкоолонуп эметип атса, балам ошо переменада жок дегенде таямум алып туруп намаз соңунда окуй калды деп ошол тарабынан үйрөтүшөт экен да, ушинтип. Ал туура эмес. Ал балдасы мисалы эгерде жалкоолонуп аткан болсо, айтпадык, ошо жалкоолонуп кете турган башка жол менен эле үйрөтүш керек. Жеңил кылып, насаат айтып, кызыктырып үйрөтүш керек. Эгерде чын эле мектебинде мисалы дарат алганга мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анан ошондо айтса болот эле. Бирок менимче мектепте жүрүп дарат алганга мүмкүнчүлүк жок деген учур аз эле кездешсе керек. Бул же жок койсо болуш керек. Иши кылса иши кылып намаз убактысы келгенде дарат алганга мүмкүнчүлүк барбы, мына ошондой мааниде үйрөтүп түшүндүрүш керек. Ошол себептен жана айтып кетпедик, балага биринчи ошо намаздын маанилүүлүгүн, бул ким үчүн окуп атабыз деп, ошо иманды жүрөгүнө киргизип ошону ойготуш керек да, ошого аракет кылыш керек. Анан аны түшүнгөн бала ал өзү эле ошого аракет кыла баштайт, түшүнө баштайт. Албетте анча-мынча кээде жалкоолонуп, окубай, алаксып кеткен убактар болот, бирок ошо бара-бара чоңойгон сайын, уже эс тарта баштаган сайын, уже ал бекемдей баштайт да, ошо намазына бекем болуп калтырбаганга аракет кыла баштайт. Мына ошого эле биз шарт түзүп, ошого эле көңүл буруп койгон болсок, андан кийин ошо балагатка жетип чоңойгонго чейин иншалла өзү эле намазын бекемдеп алат. Валлаху алам. Аллах разы болсун устаз. Кыз бала хиджабты канча жаштан баштап кийиш фарз болот? Ошо бойго жеткенде, балагатка жеткенде. Эми ар кандай климатка жараша, жер шартына жараша ар кандай боло берет. Кыздардын ошол бойго жеткенден баштап кийиш керек да. Кээде 12 жашта, кээде 13 жашта, кээде 14 жашта болуп калышы ыктымал. Эми ошон үчүн ата энеси үйүндө апасы ошо байкап туруш керек да. Мисалы кызым жетелеп калдыбы, жетелекпи деп байкап туруш керек. Албетте ага чейин, буга чейин баягы көңүл буруп жүргөн ата эне кызын баягы кичинекей 6-7 жашынан баштап кичине намазга тарбиялап, намазды үйрөтүп жүргөн ата эне үчүн бул жеңил болот. Кийин ошо бойго жетип калган кезде эле уже мына чоңоюп калдың, эми такай окуп турушуң керек деп айтып койсо, ал жеңил көтөрүп кетет да. Ошону ата эне өзү байкап көңүл буруп туруш керек.
Аллах разы болсун устаз. Сурап жатасыз ошол биздин балабыздын оорусу бар экен. Психический развитиясы 2 жашка артта экен. Азыр өзү 6 жашта экен, бирок акылы 4 жаштагы баланыкында экен да. Анан ушул жакында намаз окуш керекпи? Намаздын маанисин жакшы түшүнбөсө дагы дейт. Мисалы багымдат намазына тургузуш керекпи? Эгерде ал чын эле ошол медицина тараптан баласынын мээсинин жетилиши кечең деп аткан болсо, аны менимче Аллах алам, ал азыртадан кыйнаган болбойт. Эгерде эң негизи өзүнүн баласынын акыбалын карап көрсүн да, эгерде ошол нерсе намаз дегенге түшүнүп, азыр Ара Таала, Кудай Таалага сыйынып атам деген нерсени түшүнүп атат бекен, ошого айтса уккудай болуп, ошондой деңгээлге жетсем да акырындан үйрөтө берсе болот. Жок, аны да түшүнбөй, ойноп, намаз деген эмне, жөн эле атамдар туруп эле ылдый болуп, эңкейип ушундай кылып атат деген эле бир аракетти түшүнүп атса, андайга азыр менимче эртерээк. Аллаху алам. Негизи ушул 7-8 жаштагы балдарды ошол эртең мененки багымдатка ойготуу маселеси кандай? Мисалы канчалык деңгээлде сөзсүз тургузуш керек буларды? Ошо намазга үйрөтүп тарбиялай баштагандан кийин ата-энеси ошонун баарынын шартын карай башташ керек да. Демек, балдары чоңоюп намазга туруш үчүн мисалы эрте жаткырыш керек, ойдото турганбыз күнүбүз ойнотуш керек, кечинде баягы телевизор тиктеп же телефон менен алек болбогудай болуш керек, эрте жаталы, сабагыңарга барасыңар, намазга турабыз деп. Мына ушунун баары тарбияда. Мунун баары тең эле баягы 1 мүнөттө 1 саатта боло турган нерсе эмес да. Даже 1 күн, 10 күндө боло турган. Бул деген бул жашоо. Күнү түнү ата-энеси ушуга күйүп, бышып, ошонун аракетин көрүп, жанталаш керек, чыдап, сабыр кылып жашоо да, күнүмдүк жашоо. Бул деген канча жылдап созулушу ыктымал, айлап созулушу ыктымал. Ошонун баарын тең ата-эне көтөрүп, баласына кандай нерсе түрткү берет, кандай нерсе натыйжа алып келет, кандай кылсам ушу балам ошо дин жагына бекем болуп, намазына бекем болот, жакшы адеп ахлактын үстүнө жүрөт, ошонун баарынын аракетин көрө башташ керек. Башка дүйнө жашоосуна кандай жанталашкан болсо, буга да ошондон андан да артыгыраак жанталашып, ошонун камын көрүш керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Аллах разы болсун. Баланын ата-энесине кандай акысы бар деп? Ошо баягы бала төрөлгөндөн баштап өткөн сабакта ушул сабактын баарын айтып атпайсызбы? Ошо тарбия берүү, баланы багып чоңойтуу, кийимин алып берүү, курсагын тойгузуу, жакшыны үйрөтүү, жамандан кайтаруу, ушунун баары тең эле баланын акысы. Ошол акысын балдар биринчи алат. Анан кийин ошол акысын туура алып жакшы алган болсо, кийин ата-эне ошону эле кайра өзүнүн өзү көрөт. Анан ошондо балдарынын сыйына бөлөнүп, жыргалчылыктан балдар чоңойгондо көрөт. Эгерде ушунун баарын бербесе, кантип көрөт ошол ата-эне? Балдарына жакшы тарбия бербесе, Аллах субхана таала ырайым кылып эле балдары эбептен себеп болуп эле жакшы болуп чыгып калбаса, кийин ошонун азабын өзүлөрү эле тартат. Аллах субхана таала ушундай акыбалдан сактасын. Аллах разы болсун устаз. Ушул мектептеги азыр жагдайлар тууралуу дагы көп суроолор келет. Азыркы учурда мектептерге балдарын бербей коюп аткан ата-энелер кездешиптир. Менин баламдын ыйманы, адеп ахлагы бузулгандан көрө илимсиз калса деле мектепке бербейм депчи. Бир тарабынан кайра медреселерге берейин десе, мыйзам боюнча 9-класстан гана үйдө медреселерге алат экен. Ушундай жагдайларда балдарын мектептерден баргызбай коюп аткан тууралуу кандай пикирди айтасыз? Бул суроого мен мындай кыл деп, тигиндей кыл деп кесе айтуудан алысмын. Иш кылып өздөрүнө, балдарына зыян келбегиле чечим чыгарыш керек да, ата-эне карап көрүш керек. Эгерде мектепке баргызбай калса, өзүнө, баласына да зыян келе турган болсо, жоопко тартыла турган болсо, муну да ойлонуш керек. Жана ошол эле убакта балдар туура эмес тарбия алып атса, ошону да ойлонуш керек. Же башка мектепке которуш керекпи, же частный окутуш керекпи, же алыстан окутуш керекпи, ошонун баарын колунан келишинче мүмкүнчүлүгүнө жараша ата-эне кеңешип чечкенге аракет кылыш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун устаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде балдарды 10 жаштан баштап намазга ургула деп келеткен. Демек, намаз үчүн 10 жашка чейин баланы урса болбойт, кыйнаса болбойт деп түшүнүлөбү? Башкача айтканда 10 жашка чейин баланы намазга үндөп, намазга кызыктырып окутат, окубай жатса урбайт. Ал эми 10 жаштан кийин анан ошентип кыйнап урса болот деген мааниде. Аллах алам, негизи аны хадистин шархтарын карап көрүш керек. Ошол себептен мен толук айта албайм. Албетте
хадис боюнча айтат ошо 7 жашта буйруп баштаган, анан 10 жашка келгенде уруш керек деп. Бирок да уруш керек десе маанисин түшүнүп албаңыздар. Аябай көгөртүп сабап томуктош керек деп мааниде эмес. Деги эле шариятта уруш керек деген мааниси ошол адам баласы тарбия алуу деңгээлинде. Бир жерин оорутуп же сындырып салуу максатында эмес, тарбия алсын, уялсын, ошо кызыксын, баягы сезип турсун деген мааниде келген да. Ошондуктан баланы деле мындай тарбиялап урганда ата эне деген баягы талуу жерге чаппаш керек, өтө элесин оорутпаш керек. Эти көп болгон жамбашына же санына ушундай эттүү жерлерине акырын тарбия катары гана урса болот. Бул баша чапкандыкты билдирбейт да. Анан бул жагынан дагы этият болуш керек. Аллаху алам. Дагы бир суроо устаз дейт, биз Курандан алдын биринчи иманды окудук, үйрөндүк деп айткан экен салафтардын кээ бир сөздөрүндө. Ошондуктан биз биринчи ислам, иман, ихсан пайгамбарлар жөнүндө түшүнүүнү аракет кылабыз дейт. Бирок Куранды жаттатканга кыйнабайм. 2-3 сүрө билишет, өз кызыгы менен жатташат. Туура элеби дейт. Албетте бул ошо баланын өзүнүн деңгээлине каралат. Эгерде ошо бала ошону көтөрүп алып кете турган болсо, экөө тегине бирдей, мисалы иман сабактарын айтып, исламдын түркүктөрүн, иман түркүктөрүн түшүндүрүп ошол эле убакта балага баягы оозек айтып жаттатуу мүмкүн болсо эмнеге тыйылыш керек? Ошонун баарын алып кете бериш керек. Эң негизгиси ошо баласы көтөрүп ошого кызыгып алып кетеби? Мындай мүмкүнчүлүктү эч качан кое бербеш керек. Жана сабакта айтып кетпедикпи, баласынан бери кандай жакшы жөндөмдү көргөн болсо, окуганга идеги, таланты бар болгон болсо, ошонун баарын ушул убакта берип калыш керек. Эгерде баласы аны көтөрө албаган болсо, демек анда ошонун өзүнүн көтөрө алгандай деңгээлде акырындыктан үйрөтүп башташ. Анан жаш балдарын билебиз, жаш балдардын зээни деген жакшы болот, кичинекей кезинде алар тез жаттайт. Куран жаттатуу деле, башка маалымат берүү деле көп деле убакыт албайт. 5-10 мүнөт мисалы бош убакыт болуп атканда же ойноп атканда же ата энесинин жанына эркелеп келгенде, кана балам муну айтып койчу, муну билдиңби деп Куранды 2-3 жолу кайталатып коюп бир келген. Андан кийин дагы келген, дагы 2 жолу кайталап коюп, эртеси дагы ушинтип берсе, бала акырындык менен жаттай берет, үйрөнө берет. Жакшы сөздөрдү, таалимдерди, исламдын түркүктөрүн, жакшы нерселерди акырын эле маалымат катары айтып берсе, ана балам мындай болот, биз мусулманбыз, мындай кылыш керек деп эле дастаркан үстүндө ойноп жүргөндө, же бир суроо сурап калса, же убакытсы келип калган болсо айтып койсо эле болду, бала ошо менен таалим алып кете берет. Мунун эч бир кыйынчылыгы жок. Бул жерде ошол ата эне ошо канчалык деңгээлде көңүл буруп атат, ошол мына негизги маселе. Ошого нерсеге көңүл буруп, ушундай учурларды, мүмкүнчүлүктөрдү колунан чыгарбай колдонуп калып атабы, же өзү башка нерсе менен, телефон менен, соода саттык, акча ушундай проблеманы алекпи, балдарды көңүл бурбай атабы, ошондо жатат да. Бул жерде ата эненин ролу өтө чоң да. Ата эне көңүлдөнүп, ошо баласын ойнойм деген болсо, жөнөкөй жол менен эле кыска убакытта эле үйрөтүп коет. Ал балдарды таалим бериш күнүнө бир 2 саат, 3 саат талаптын эле кереги жок. Кыска эле аралыкта эле үйрөтүп, бирок ошол экини аз болсо дагы таштабай, калтырбай күнүнө кылып турган жакшы да. Же болбосо эстеген сайын унутуп бараткан болсо. Мына ошол менен убакыт деген тез өтөт. Балдар да тез чоңойот, анан чоңойгон убакта ошонун мөмөсүн кийин ата эне көрүп калат. Анан өзүнө эле пайда болот ал нерселер. Аллах разы болсун устаз. Көп ата энелер дейт, балдарына өмүр бою кызмат кылып жүрүшүп, балдарда ата энеге кандай кызмат кылыш керек деген түшүнүк пайда болбойт экен. Чоңойгон сайын ал ата энесине кызмат кылууну билбей, кандай бакканды билбей, аларды карабай калат. Ата энелерге ошондуктан ата энелерге чоңойгондо кайрымдуу болуш үчүн кандай жашынан кандай таалим беребиз дейт балдарыбызга. Менимче бул бир тууганыбыз мурунку же азыркы сабак баштан кирбесе керек. Ушунун баары тең эле ошонун аракетинде болуп атпайбы? Ошол жакшылыкты көрөбүз десек, жакшылыкка жетебиз десек, ата эне колунан келишинче ошо баласы же кызы болобу, ошо тарбияны түшүнгөндөн баштап бере башташ керек болсо, айттык ошол ата эне бирин-бирин тандоодо, турмуш кураарда ошол бала чакамды тарбиялагыдай жакшы аял болуп береби деп, эркек болсо, аял болсо бизди жакшы карап, жакшы көзөмөлдөп, балдарыма тарбия бере турган жакшы ата болобу деп, ошондон башталат. Ошондон баштап ата эне баардык аракетин көрө башташ керек. Колунан келишинче чектен ашпай, же кемчиликтүү кылбай. Анан иншалла ошонун натыйжасын көрөт. Эгерде бир
ушул дагы нерсе пайда бербей, ошонун натыйжасын дагы көрбөй, жаман бала чыгып калган болсо, демек ата эне колунан келген нерсени кылды. Ал хидаятты, ошо тарбиянын натыйжасын бере турган Аллах субхана таала. Бул алардын башына түшкөн сыноо болуп саналат. Эгер ошондой утушуп келип калган, анткени натыйжа ала алат. А бирок өздөрү кемчиликтүү болуп, өздөрү учурунда жакшы тарбия бербей, жакшы көңүл бурган болсо, анда өздөрү ошолеки кылыктарынын натыйжасын тартып, ошонун акыбетін көргөн болуп саналат. Ошондуктан ошол биздин сабагыбыздын баары тең эле ошол алдын ала ошо балдарга жакшы тарбия берүү максатындагы сабак болду. Устаз, кийинки суроо сурап жатышат. Алыста жүргөн ата энелердин көйгөйү кандай болот? Алардын балдары ар кандай себептер менен Кыргызстанда калып калган, ата энелери болсо Россияда жүрүшөт. Ошол балдардын тарбиясы кандай болот? Албетте бул зарыл болгон негиздүү жана көйгөйлүү суроолордун бири. Муну баягы буга токтоло турган болсо көп убакыт алат, бирок колдон келишинче баягы кыска айтканга аракет кылайын. Азыркы заманда ошо жашоонун себебинен ошо ата энелери алыста болуп иштеп жүргөн ошо мигранттардын балдары өтө көп. Кээ бирөөсү чоң ата, чоң энесинин же тай ата, тай энесинин колунда, же бир туугандардын колунда, кээ бирөөсү мындай эле алыс эле тааныштарынын колунда калып калган балдар бар да. Албетте мунун баары тең көпчүлүк учурда жакшы натыйжа бербейт. Ооба, кээ бир үй бүлөлөр бар. Кээ бир мисалы чоң ата, чоң эне караган же тай ата, тай энеси караган үй бүлөлөр болуп калат. Ошо балдарга тиги өз ата энесине караганда жакшы тарбия берип, жакшы караган. Мундайлар болсо деле аз да. Бирок көп учурда ошондой болсо деле баягы ата энеси менен ошо бала чакасы, балдары ата энеси менен бирге болуп, ошол эле убакта чоң ата, чоң энеси менен чогуу тарбия көргөн болсо, бул өтө жакшы. Бирок тилекке каршы ушундай нерсе болбойт. Анан ошо алыс жака кеткен ата эне чын эле ошол бир жумушка же бир башка бир окуу максатында кетип атканда, ошо үй бүлөлүү болгон болсо, жакшы кеңешип, аябай ойлонуп туруп ошо кадам ташташ керек да. Мен ушул жака кетип атканым туурабы, же барып аткан нерсем чын эле зарыл болуп атабы, же аяка деле барбай жашоом өтөбү өтпөйбү, эмне себептен барып атам деген суроолорду коюп, ошону ойлонуп, анан кеңешип, анан чечим чыгарыш керек да. Мен айтар элем, эгерде чын эле ошол жака барып иштеш айла жок болуп атса, ошондо гана барып анан бала чакасына акча таап, бала чакасына жөнөтүп, анан кетип атканда дагы ошо ишеничтүү адамдарга дайындап, мисалы чоң ата, чоң эне жагынын шарты жакшы болсо ошол жака таштап, же тай ата, тай энесинин шарты жакшы ошол жака таштап, ишеничтүү адамдарга таштап, колунан келген аракетин көрүп, анан ошентип кетиш керек. Эгерде айла жок болсо, кетиш керек болуп калган болсо. Эгерде анчалык деңгээлде зарылчылык жок болсо, анда ата эне барбаш керек. Өздөрүнүн кызыкчылыгын, балдарынын кызыкчылыгынан үйдө көрбөш керек. Балдардын тарбиясынын эсебинен барып акча табам деп кетпеш керек. Мисалы кээ бир үй бүлөлөр бар ушундай. Мисалы орто эле жашашат мындай. Жакшы эле, өтө деле баягы өтө деле көп акча таппаса дагы, бирок балдарына жеткидей эптеп жашагадай акча табат. Бирок алар кете турган болсо, балдар тарбиясыз калат. Ошого карабастан алар кетип калат. Мисалы жакшыраак үй алып алайын, машина алып алайын, жер алып алайын, жакшыраак бутума туруп алайын деп ушундай максатта кете беришет да. Балдар тарбиясыз калып атат. Бул деген өтө жаман көрүнүш. Ошондуктан балдарынын кызыкчылыгы менен эч качан ата эне ойлобош керек. Ошонун баарын таразалаш керек. Мейли кетеби же калабы, биякта болобу же башка жакта болобу, иш кылып, балдарына зыян азыраак тийгидей кылып жашоосун курганга аракет кылыш керек. Кандай кылсам ушу балдарым жакшы тарбия алат, жакшы каралат, жана аларга келе турган зыян, жаман нерселер канчалык азаят деп ошонун аракетинде көрүш керек. Анан жөн эле элди көрүп, кошунам кетип атат, бул зыңгыратып тамсалды, бул мындай байлыкка жетти, мен да ошентип келе калайын деп, анан балдарын чыркыратып, өздөрүнөн бөлүп, чоң ата, тай энесине же туугандарына таштап алып кетип калган туура эмес такыр. Балдар кыйналат да, кичинекей болсо дагы алар сезимдери ошо начарлай баштайт. Психологиялык жактан дагы аларга зыян тие баштайт, ойлонот, сагынат, куса болот балдарына. Бала менен ата эненин ортосундагы мамиле начарлай баштайт. Алардан мээрим көрбөсө, алардан жакшы мамиле күтпөсө, ана кандай эмеде чоңоет. Мына ошонун баарын ата эне аябай жакшы ойлонуш керек, көңүл буруш керек. Анан айла жанагындай айла жок эле болуп эле кетип калган ата эне болсо, анда колунан келишинче ушу мамиле балдары менен мамиле кылып жакындашканга аракет кылыш керек.
мисалы ошол жерде иштеп жүрүп мисалы 6 ай сайын же бир жылда болобу бир болсо дагы келгенге мүмкүнчүлүктөр болсо дароо келип туруш керек. Ата энеси бала чакасына телефон аркылуу азыркы заман эме да бар, телефон заманында ошол байланышып акыбалын сурап, бир убакыт күнүнө бир 5-10 мүнөт болсо дагы убакыт бөлүп акыбалын сурап, эмнени үйрөнүп атасың, эмнени окуп атасың деп, же болбосо алыстан туруп ошентип аларга таалим берип, бирдемелерди сурап окутуп, иш кылып баласын алыстабы жүрөбү, жакында жүрөбү тарбиясы таштабаганга аракет кылыш керек да. Баардык нерсени бар жумшаш керек. Антпесе бул деген өтө чоң маселелердин бири. Мунун баары тең эле ошо жашоонун айынан болуп атат. Кээ бирөөсү жанагындай эле ашыкча табам, акча чогултам деген максатта кылып атат. Ошондуктан ата эненин ушунун баарын тең таразалап туруп анан кадам ташташ. Ошо анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, баарыңар жоопкерчиликтүүсүңөр деп атпайбы? Эркек киши үй бүлөсүнө, аялына жоопкерчиликтүү, аял киши бала чакасына, күйөөсүнүн мүлкүнө жоопкерчиликтүү. Анан эң жоопкерчиликке татыктуу болгон биздин балдарыбыз да, ошол биздин келечегибиз. Анан ошолордун кызыкчылыгын ойлобогондо кимдин кызыкчылыгын ойлойбуз? Алардын эсебинен биз байлык топтоп, алардын эсебинен бир заңыратып, тамсалып, жыргалсыкка жетсек, бирок балдарыбыздын тарбиясы начар болуп, кийин начар чыгып калса, анын кимге кереги бар ал? Байлыктын, мансаптын кимге кереги бар? Эч ким кереги жок. Балким ошо балдар тарбиясы чыгып калып, ошол ата энесин укпай, кийин ошо ата энесин жанагынтип кашыктап чогулткан байлыгын бир заматта чачып салат ошонун баарын. Бир заматта текке кетирет. Анын баарын кимге кереги бар? Ошондуктан ата эне азыртадан көңүл буруп, ошол маселени жакшы чечип алыш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Жанакы суроону толуктоосу келди окшойт. Азыр балдар эгоист болуп чоңоюп жатышат. Ата энесин карабайт, бакпайт. Анын эң биринчи себеби ата эне өзү деп ойлойм. Себеби ата энеси ага кантип ата энени урматтоону жашында үйрөтүшкөн эмес. Балдарына кызмат кылышып, айтканын алып берип, эгоист кылып өстүрүштү. Чоңойгондо ата энесин карабай калышат. Ооба, албетте бул да ошол жанагы жамандык алып барган, эгоисттикке алып барган себептердин бири ушул. Балким чоң себеп деп койсок болот. Ата эне ошого көңүл бурбагандыктан чыгат. Кээ бир балдар өзүнүн баягы табиятында эле ошондой эгоист болуп туулат. Аларды ата энеси байкап калса, дароо оңдоого аракет кылыш керек. Же толук жойгонго аракет кылыш керек, же азайтканга аракет кылыш керек. Анан ошол ойдон кандай туулса, ошол ойдон таштап койсо, албетте ал ошол ойдон кала берет. Ошондуктан ата энеси өзү угарманыбыз айткандай эле, башынан ошо ата энеси кемчилик кетиргендиктен ошондой көпчүлүк учурда ошондой пайда болот. Эми жанагындай кылган аракеттери, берген тарбиялары натыйжа бербей калып, Алла таала ушундай жазып койсо, ал айла жок маселе. Бирок биз айтып аткан нерсе ошо ата эне ар бир адам өзүнүн колунан келген баардык аракеттерин жумшаш керек. Натыйжасын болсо Аллах субхана тааладан тилеш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Ажырашкандан кийин бала кимде калат деп сураптыр. Эми бул деген негизинен фикый чоң маселе. Анан мен бул жерде жалпы жооп берип койгондон алысмын. Мисалы бир үй бүлөлүк жеке бир ыз чыгып калган, бул жерде мында калат турбайбы деп айтып койгон маселе эмес да. Мунун өзүнүн баягы айта турган орду, чече турган чечимдери бар. Анан ошол бир кандай бир үй бүлөгө чоң проблема келсе, ошого карап туруп анан акыбалдан көрүп туруп айтпаса, азыр мындай эле биякта тиякта болот деп айтып койдон алысмын. Аллаху алам. Устаз, кийинки суроо: ата энелер ажырашканда бир тарап экинчи тарапты өз баласына жамандап, жек көрдүрүп салат экен. Ошонун айынан кийин ал өз баласы кийин ата энесин бирөөсүн жаман көрүп, ага сүйүүсүн көрсөтпөй, ошондой бир машакаттар болуп атыптыр. Буга эмне деп жооп бересиздер? Анан экинчи маселени айтып кеттиңиз, жанагындай аял кишилерден алгандай жалаптар келет. Мисалы күйөөм мени жамандап койду, жаман көрсөтүп койду депчи. Албетте бул дагы өтө эле чоң көйгөй. Ошо жана үй бүлөлүк маселелер боюнча дагы биз сүйлөп ушул маселелерди анча-мынча козготуп кеткенбиз. Муну дагы кыскача айта кетейин. Ушул үй бүлөлүк жашоо болуп, анан кандайдыр бир себеп менен үй бүлө мүчөлөрү, эркек аял эки жакка ажырашып, өзүнчө турмуш кургандан кийинки алар кылган каталардын эң чоң каталарынын бири ушу да. Алар туура эмес мамиле кылышат. Ошол өздөрүнүн бири-бирине болгон мамилесин, бири-бирине болгон таарынычтарын, капачылыктарын ошо балдар аркылуу чыгарат да. Бул өтө туура эмес нерсе. Кээде өздөрү ошентет, кээде ата энелери, кайын журттар ошондой кылышат. Мисалы,
аял киши кетип калса, аял эме эркек экөө тең эки жакка ажырашпай, үй бүлөлөр болбой калды да. Анан мисалы эркек тарапка мисалы балдары калып калган болсо, өзү же ата энеси ошо балдарга энесин жамандап, апасын жамандап тарбия беришет да. Апаң мындай кылган, тигиндей кылган, таштап кеткен, сени карабай койду, тигиндей деп. Же ушунун эле тескериси. Баласы атасын, апасынын жанында калып калган болсо, балдарына атасын жамандайт. Таң мындай карабайт, акча салбайт, мындай кылган, тигиндей кылган деп иши кылып айтор эки тарап тең бири-бирин жамандашат да. Бул таптакыр туура эмес. Ал балдардын эмне күнөөсү бар? Балдардын ал маселе боюнча эмне иштери бар? Алар деген наристе балдар андай нерсени түшүнбөйт. Алардын ой пикири кичинекей болсо да балдар ошо ата энебиз чогуу болуп, бирге болуп, бизди жакшы караса экен, бизди жакшы тарбия берсе экен, экөө чогуу болсо экен деген эле сезимде жүрүшөт. Анткени мына бул жерде бир чоң маселе бар, муну билиш керек да. Аял менен эркек өздөрүнүн ортосундагыдай мамилени тиги балдарын алып келип чаптабаш керек да. Мына балдары да ушундай мамиледи ойлобош керек. Анткени аял эркектин ортосундагы мамиле бул үй бүлөлүк мамиле ал. Эркек аял деген экөө эки тараптан, экөө эки жакта туулган, экөө тең башка үй бүлөдөн чыккан, эки үй бүлөдөн чыгып анан үй бүлө куруп аткан адамдар да. Булардын кандары бир эмес. А балдары болсо алардын экөөнүн ортосунан канынан чыгып атпайбы? Ошолордон жаралган балдар да. Алардын балдардын ата энеге болгон сезимдери башка болот. Атасына башка карайт, апасына башка карайт. Анан ошол сезимди алар эки тарап аял күйөөсү өздөрүнүн сезимдей кылып ошону балдарына бергиси келет да. Өздөрү жек көрүп калса, капаланып калса, балдарын ошондоп тарбия берип, туура эмес берип, мына ушундай кылды, тигиндей кылды деп. Анан балдар орто жолдон чайналат, аябай сынат. Кээ бирөөсү терс кабыл алат, кээ бирөөсү ошол нерсеге ишенет. Анан ошонун натыйжасында өз энесин жаман көрүп чоңойгон балдар чыгып атат. Өз ата энесин, өз атасын жаман көрүп чоңойгон балдар болуп атат. Такыр эле кийин ата энесин билсе дагы, апасын болуп атасын билсе дагы такыр эле мамиле кылбай, жаман көрүп, жек көрүп, душман катары көрүп калгандар бар. Ушунун баарына тең эле жанагы ата энелери экөөнүн бирөөсү күнөөлүү да. Эркеги жамандаган болсо эркеги күнөөлүү, аялы жамандаган болсо аялы күнөөлүү. Ошондуктан Кудайдан коркуш керек ошондой ажырашкан үй бүлө, атасы болуп, апасы болуп. Балдарды антип эзбеш керек, антип балдарды кооратпаш керек. Алар өздөрү урушуп алып, өздөрү жаман көрүшүп, ажырашып алып, анан балдарына чыгарат да. Мейли кайсы тарап мисалы, аял тарап мисалы зулум чегип, баягы күйөөсүнөн запкы көрүп, кыйналып ажырашкан болсо дагы балдарын антип тарбия берген болбойт. Ал өзүнүн акысын көргөн запкысын иншалла Аллах субхана тааланын алдында алат эгерде кечирбеген болсо. Кечирсе албетте чоң соокко жетет, кечирбесе Алла таала сөзсүз алып берет. Аны ошону балдарынан чыгарбаш керек. Атасына душман катары тарбиялабаш керек. Мына жаман деп. Ал өзү эле күнөөнү чогулткан болот. Жана ошондой эле эркектер дагы эркектигине салып, үстөмдүк кылып, аялын бирдеме алып кетирип, балдарын эптеп тартып алып, анан балдар аркылуу кыйнабаш керек. Мындайлар көп, аябай көп суроолор келет. Мисалы, балдарын бири-бирине көрсөтпөйт. Апасы келип көрөйүн десе көрсөтпөйт, душман кылып тарбиялайт. Атасы келип көрсөйүн десе аны да көрсөтпөйт. Эмеле бала керек болуп калды, эмеле балаңды эстеп калдыңбы? Буга чейин эмне кылып жүрдүң элең деген ушундай сөздөрдү айтып, балдарды эзет дагы өздөрүн бири-бирине эзет да. Бул өтө чоң катачылык. Кудай тааланын алдында ошондой эркек болуп, аялы болуп Алла тааланын алдында жооп берет. Бул дүйнөдөн бат эле тез өтөт. Ошондуктан Кудай тааланын алдына баруудан коркуш керек. Балдардын акысын жегенен коркуш керек. Кийин эле ошол эле балдар кийин акыл эске толуп чоңойгондон кийин Алла таала акыл эс берсе, алар деле ойлонот. Анан ошондо ата энесин өздөрү ошо балдарды кайра жаман көрө баштайт. Ким ошо душмандык кылып тарбиялаган болсо, ошого нааразы болот балдар. Апасы болсо апасына айтат: "Апа, эмнеге бизди ата эне атамдан бөлдүң? Эмнеге жакындаткан досуң? Жөн эле жамандай берипсиң го, жакшы эле атам экен" деп айтат кийин. Биле турган болсо акыйкат. Ошондой эле болсо балдар атасына айтат: "Ата, эмнеге бизди энебизден бөлдүң? Энебизди эмнеге жамандай бердиң? Эмнеге катыштырган жоксуң?" деп ушундай нааразычылыгын билдирет. Анан ошонун аркасынан кийин чоңоюп туруп анан балдары ачууга алдырышып, анан ошентип өздөрүнүн алпештеп баккан ата энесинен, алардын дүйнөгө келишине себепчи болгон ата энесинен кол үзүп, такыр эле четке калып салышы ыктымал да. Мына ошондуктан бул өтө этият боло турган маселе. Ким эми турмуштун айынан ушундай ажырашып калган болсо, ушул маселени жакшы карап, балдарын бири-бирине душман кылып тарбиялабасын. Алла Тааладан корксун. Балдардын мамилеси башка, ата энесине болгон. Ажырашып кеткен аял эркектин мамилеси башка. Ошондуктан ушул жаатта өтө этият болуп, Кудай Тааладан коркуш керек болду. Аллах ыраазы болсун, устаз. Сурап жатышат. Бир бала жаш чагында, жашында көп таяк жеп,
өсүп, анан ошол руханий жактан ооруга душар болуп, психологик жактан жабыркап, аябай психологиясы бузулуп калыптыр. Азыр ошол элге кошула албайт экен, кишилерден жалтанып жакшы сүйлөшө албайт экен, өзүнө өзү ишеними жок экен. Анан ушундай баланы бир кандай оңосо болот дейт. Кадимки адамдардын катарына кошулгудай кылып, кантип оңдосо болот. Менимче бул маселе боюнча ошол жанагы ушундай балдар менен иштей турган атайын адистер болсо керек. Ошолорго кайрылып, же ошондой окуу жайлар болсо ошого алып барып, ошондой нерсе менен алек болгон адистерге кайрылып ошолордон кеңеш алсын. Анан өздөрү да аракет кылсын. Ошол балага көңүл буруп, өздөрү отуруп, чөйрө менен, достор менен мамиле кылганды үйрөтүп айтып, өздөрүнүн туугандары болсо, жакындары болсо ошолордун эле тааныштарын балдарды алып келип сүйлөштүрүп, акырындан көндүрүш керек коркпогонго, жакшы мамиле кыла турган туугандарына, досторуна алып барып, аз убакыт болсо да ошондой аракеттерин көрсүн. Эгерде аны таштап койгон болсо кыйын. Албетте бул тети башынан баштап калыптанып калган туура эмес, ушуна коркоктук мамиле болуп калды да. Муну жоюш деген көп убакытты талап кылат. Көп эмгекти, убакытты, мээнетти. Кеч болсо дагы баягы аракет кыла бериш керек ата энеси, туугандары. Натыйжаны Аллах субхана тағала берет. Аллаху алам.